таң барыңыздарға. Арбаңыздар. Бүгін 8 октябрь. Таңғы saat 8 Санкт-Петербургда. Мына өшетіп Санкт-Петербургдағы сапары қарып Қырғызстанға кетіп баратабыз. Құдайға шүкірлер болсын. Екінші рет келешіміз. Иш менен келгенбіз, бирок ушундай узагыраак болуп калды. Бүгүн мен сиздерге аларымды кыскача тааныштырганча кетейин. Салам алейкум, кандайсыз жолуңга? Алейкум ассалам, жакшы. Салам алейкум. Алейкум салам. Сол жакшы. Жакшы, рахмат. Бидербек. Жакшы, рахмат. Бул кишини мурда кийин биздин эфирден көрүп турсаңыздар керек, Жолон экөөбүз. Бул агабыз биздин эфирде алгачкы конокту айтканда. Сажарга кандайсың? Ден кандай? Жакшы, рахмат. Иштер жакшы. Үй бүлө бала чака течпи? Жакшы жүрөсүзбү? Санкт-Петербургду чаңытып, нарагын өтүп, берагын өтүп дегендей. Эл журт аман бу биякта? Жакшы жүрүшөт. Жолонуңга кантипсыз? Жакшы, рахмат. Ден жакшыбы? Жакшы. Биздин эфирге эч эле качып чыкпай койдуңуз эле, мынтип машинага камап анан тартыдым. Жакшы жүрөсүңүзбү? Жакшы, рахмат. Жакшы. Бул ирет биз ушул Санкт-Петербургда көпкө чейин жүрүп калдык. Ушул агаларыбыз менен жүрдүк. Санкт-Петербургдагы көптөгөн иш-чараларга катышып, агалар менен маектешип, аралашып, Санкт-Петербургдун жашоосун көрүп, мекендештерибиз жашоосун көрүп жүрүп калдык көпкө дегендей. Бул Санжар деген агабыз. Санжар агабыз мен Кыргызстанда таанышкам. Өткөндө бир ыңгайсыз жерде бир сонун бир эфир тартканбыз. Ал эфирде мен бөлүшө элекмин. Бир карап чыгып туранан кийин бөлүшөм буюрса. Бул агабыз Кыргызстандагы Санкт-Петербургдагы кыргыз мекендештерибиздин мындай айтканда башын бириктирүүгө себепкер болгон. Өзү мындай жөнөкөй эле жүргөнү менен, бирок жүрөгүндө Кыргызстан деп, кыргыз эли деп, бардыгыбыз деле ошондой болуш керек, бир сүйүү, башкача бир патриоттук сезимдер болуш керек, бирок бул агабызда өзгөчө экенин мен байкап, өзүм менен көрүп жүрөм. Кыргызстанда таанышып калганбыз. Аты Санжар. Канча балаңыз бар эле? 4 бала. 4 бала. Санжар каяктан болот элеңиз? Оштон, Арабандан. Араван району. 80 канча жыл? 89, Ооба. 89, 33 жашта. Бул акебиз болсо Санкт-Петербургдагы Жалал Абад областынын өкүлү. Бул жакта мен мындай эме кылган эле. Баа берген, мен кызыккан, мен ушундай таң калган. Санкт-Петербургда мекендештерибиздин башы ушундай бир бирегенде бардын. Ар бир областтын өкүлдөрү бар экен. Кайсы областта эмне маселелер болгон болсо, мына ушул өкүлдөр аркылуу чечилип, анан өкүлдөрдүн дагы тандап алган төрагасы бар экен. Андан сырткары диаспора жана жогорку кеңештин бул жактагы миграция бөлүмү, мына ушундай бөлүм менен иш жүрө берет экен, бирок баардыгы мындай айтканда бири-бирин угушуп дегендей. Эми ич-чара болушу мүмкүн анча-мынча, бирок негизинен мына ушундай агаларыбыз баардыгын ынтымакка бириктирип турат экен. Мен кече күнү ошол мен азыр айтып өткөн 7 областтын өкүлү жана төрага жана ошол диаспора жана жогорку кеңештин бул жактагы миграция бөлүмүнүн баардыгын чогултуп бир кызыктуу маек куруп, бул жактагы эли журтубуз болгон кызматтары кандай, эмне жумуш аткарышат, өкүл болгондон кийин эмне кызмат кылышат, ушуларды суроо жооп кылып, булар менен бир маек куруп отурайын дедим элем. Сааты чыкпай калды, болбой калды. Балким кийинки келгенибизде бир жакшы эфир болуп калар. Мына кыскача мен Жолон акебизден сурап койсом деле болот. Жолон аке, Жалал Абад областынын өкүлү болуп дайындалганга канча болду? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Эми өкүл дегенде бул кандай, кимдер дайындаган сизди? Өкүлдөр эми Жалал Абадтын тургундары
Бул жактагы мекендештерибиз, Ha, bu жақта мекендештер. Өкүл эмне кызмат кылат негизинен? Білемін. Елден ынтымақшылығы. Бул өкүлдүн эч кандай бир өкмөткө тиешеси жок. Жоқ. Бул жактагы элибиздин бир баяндай айтканда, мисалы бир айылга бий шайлап алат эмеспи? Илгери мурунтан калган бир сөз. Анын сыңарындай бул Жалал Абадка ушундай бир өкүлдү шайлап алып, анан ошонун негизинде иш алып кете бересиздерби? Мындай өкүл катары сизди угушуп, сизди сыйлашып болобу ушундай нерсе? Жақсы ба, ынтымақсыздықпен шешіледі бұл нәрсе. Ынтымак менен. Кыйынчылык маселелер кандай болот эми бул өкүлдүн жоопкерчилиги? Birinci mesele de жоқ, ел менен бар нәрсе. Элде эмне маселелерди чечип эме кыласыздар? Елде не мәселе? Өте келген Кыргызстандан жаңы келген жарандарыбыз боюнча жашадуу кыйынчылыктары да Бул жактагы мигранттардын кыйынчылыктарына же болбосо баягы пикир келишпестик, уруш жаңжал, ошондорду ордуна коюп дегендей. уруш жаңжал жок такырда. Андай, машалла. Документация жактарына кандай кылып каласыздар мисалы? Документация жактарын ушу өзүбүздүн балдар бар жасаган, кыргыз балдар. Ошол жака направление берип, башка адамдарга адашып калбасын, жалганчыларга да ошо өзүбүздүн балдарга жөнөтүп, каза кылган балдарга. Негизинен мындай өзүңүздүн кылып аткан ушу өкүл катары кылып аткан кызматыңызга мындай өзүңүздүн бааңызда канааттандырарлык баа бере аласызбы? Билбейм, элге кичине болсо да кызмат кылып жүрөбүз. Эл баа берет деңиз, Эч өкүнбөйбүз элге кызмат кылып атканыбызга. Алла разы болсун. Бул жакта мигранттарга эле эмес, бизге окшоп Кыргызстандан келген кайрымдуулук фонддор, же болбосо маалымдар, жана башка коноктор келгенде дайыма кызматта мына ушул агаларыбыз, өкүлдөр бул жактагы ошол эле Жогорку Кеңештин миграция бөлүмү жана диаспора ушулар кызматта экенин мен өз көзүм менен көрүп жүрөм. Азыр кайрадан суроо узатам жолунке, мен кыскача Санжар экебиз боюнча Санжар экебиз сурайын да, мисалы өкүлдөрдүн сиздин көз карашыңыз менен кандай негизи? Кылган иштер боюнчабы? Кылган иштер боюнча, ынтымак боюнча, булардын иш алып барып аткандыгы боюнча, негизи эле ушул Санкт-Петербургда ушу ар бир областтын өкүлү катары дайындалып калган боюнча бир кыскача айтып кетиңизчи. Мен бул жерде сыртта жүрөбүз. Кайсы жерде болсо дагы ынтымакта болойлу. Катуураак сүйлөп кетесиз. Бири-бирибизге пайдабыз тийсин депчи, кордолуп калбайлы, ынтымакта болойлу деп башында ошол кичинекей чогулуштарда сүйлөшүп, ошол сөздөр чоң деңгээлге жетти да. Анан мурда бир жерде отурсам эле каяктансың деп сурап, анан мен Кыргызстандын бул бурчунамын, сен бул бурчунан экенсиң, таанышайлы деп мамиле болуп жүрүп, ушул нерселер чоңойду да. Анан бир жаран Кыргызстандан Үскөлдөн болсо, мен Оштон болом да. Оштон туруп Үскөлдөгү адресин табышым кыйын да. Анан Үскөлдүк балдар менен таанышып, давай бир группа ачайлы, бир сүйлөшөйлү. Ушундай Кыргызстан Үскөлдүк жаран кыйналып калган болсо, биз табып калган болсо, силерге беребиз, силер адресин тактап, ошого жардам бергиле деп сүйлөшкөнбүз. Ал тарап Оштон болсо, бир жаран кыйналып калган болсо, Улат өрүбүз. Олар бизге берет, биз Оштун ар бир бурчун билебиз да. Аны билип токтойбуз да, септегенде алдамчылар болушу мүмкүн. Кыйналган адамдар болушу мүмкүн. Ошентип сүйлөшүп отуруп, ар бир областтардан балдарды таап, сүйлөшүп, чогулушту өткөрүп, анан бирден өкүл шайлайлы, септегенде ушундай иш-чараларга жакшы экен. Бирөө кыйналып калса, бирөө жоголуп калса, ооруп калса, тактоо иретинде жеңил болот экен. Жакшы болот деп ба? Жакшы болот деп. Кыскача сөз кыстара кетейин азыр. Могул урматтуу мекендештер, мына биз өтүп кетип бараткан мост Санкт-Петербург шаарындагы мосттор ачылат эмес. Мына ошол ачылып аткан мосттордун арасындагы
бул ачылбай турган мост экен. Эң бир кооз мосттордун бири экен. Санжарке улантып кете бериңиз. Ошол анан азыр ошо ар бир областтын өкүлдөрү бар. Ош областынын өкүлдөрүнүн төрагасы бар. Азыр ушурда Гапар ака. Негизинен бул идея эмнеден келип чыккан өзү? Эми ошо уруш талаш көп болгондуктан, мекендештер корлоо болгондон, ачыгын айткандачы. Документ жасап атканда бирөөлөргө алданып калгандан Ушул идея келип чыгат. Ошондой булардан келип чыккан идея да. Сиз бул өкүлдөр менен аралашып иш алып барып жүргөнүңүздү көрүп калдым да. Сиз дагы кандай өкүлдүн жардамчылык кыласызбы, же балким өкүлсүзбү, же кандай болуп калат? Негизи 2018-жылы башталган. Ошол башталган убакытта баардын башыны бириктиришке көптөгөн агалары себепчи болгон. Баш жагында өзүбүз турганбыз. Негизи ошол мен укканым Жолмага. Бул Санжар акебиздин мына ушул коом, ушул ынтымактын түптөлүп калышына бирден бир себепкер болгон киши деп аргинен угуп келатам да. Бул чындыкпы? Ушул нерсени Санжар инебиз ойлонуп ушул адамдарды башын бириктирүүгө биринчи себепкер ушул Санжар инебиз. Ушул баштагыч идеяны ушул инебиз көтөрүп чыккан. Алла разы болсун ага. Мына азыр ошол иш-чаралардын ар биринде өзүңүз мындай калыс сөзүңүздү айтып, калысыңызда жазбай келатканыңызды көрүп атабыз. Бирок сиздер ойлоп аткандагыдай иш болуп атабы негизинен? Мисалы, мигрант катары айттыңызчы. Ооба. Сону Бул жерде мындай чогулуштар, жыйындар, жана башкалар дегендейчи. Ынтымак сиздер ойлогондогудай бир эме мындай жемишин берип атабы негизинен? ооба, азыркы учурда өтө сонун азыркы сөзүмдү мен жыйынтыктап коеюн. Негизи анан Санжар ошол башында туруп азыр милдет кылып жүрөт деп мындай түшүнбөгөн адам ой пикирге кетип калбасын негизичи. Мен ошол убакытта 7 областтын өкүлдөрү шайланып, мен төрага кылып шайлаган. Өкүлдөрдүн үстүнөн төрага келебиз. Анан бул жерде жакшы кызматты кылдык колдон келишинче. 2,5 жыл болгондон кийин мен өзүм эле айттым. Өкүлдөргөчү, жалпы элдерге алмашып иштейли. Мен Кыргызстанга кетем, бир өкүлдү шайлайлы. Мен жок болсун. Чтобы кызматты кылсын, алмашып калайлы деп. Анан мен бирөөгө өткөрүп берип кеткенмин да. Жакында келдим Кыргызстанда. Азыр обычный эле мындай активист катары кызматтабыз. Алла разы болсун. Бар, өкүлдөр бар. Ошолордун кызматында жүрөбүз, колдон келишинче кызматты. Бул жактагы кыскасы эл журтубузга кызматыбызды колубуздан келишинче аракет кылып атабыз деңиз, Ооба. Алла разы болсун. Негизинен эл журт аманбы бул жакта? Аман, жакшы. Ушундай башына мүшкүл түшкөндө учурунда мындай сиздерден ушундай бир ынтымагыңыздардын кызматы тийип калып аткан учурлар болуп атабы мисалы? Мигранттарга. Эми баарына тийбесе дагы кээ бир адамдарга тийип атат. Колдон келишинче кызматты кылып атабыз. Негизинен ынтымагыбыз бир деңиз, Ушул мен ушуну байкадым. Баардыгыңыздардын ынтымагыңыздар бир жана бекем экен, Алла разы болсун. Башка областтагы жолсон башка жакта мигрант болуп жүргөн мекендештер, угалыңыздар. Бул жакта ушундай бир ынтымактарын көрдүм. Ар бир областтын өкүлдөрү, төрага, диаспора жана миграция бөлүмдөрүнүн баардыгын таанышпыз, көрүп чыктык, кызматтарын көрүп чыктык. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Бүгүн кылып аткан кызматтарыңыздар эртең тарых тугандар. Анткени бул жака мигрант жыргагандан келбейт, ойногондон келбейт, эс алгандан келбейт, чет бир дүйнө сашыткандан келбейт. Албетте көрүп каттын айынан бул жака тиричилик деп келет. Мына ошол учурларда башына мүшкүл түшкөндө сиздер жүрөгүндө кала тургандагыдай бир кызмат көргөзүп калсаңыздар, албетте бул нерсенин үзүрүн сөзсүз көрөсүздөр. Эң биринчиден Алла разы болот, экинчиден мигрант сапарда жүргөн бир туугандардын дубасын көпкө алыш керек дейт да, ансыңардай сапардагы жүргөн ушундай туугандарыбыздан мигрант болуп жүргөн мекендештердин дубасын ала бериңиздер. Жалпы өкүлдөр балким кийинки келген сапарыбызда бир кызыктуу маек кылабыз. Ашыкча деле бир суроо жооп болбойт, болгону кызматыңыздар боюнча, бул жактагы мигранттарга кол көргөзүп аткан кызматыңыздар,
Анча мигранттардан дагы алып койсок болот. Мигранттардын көз карашы кандай бул нерсегечи? Негизинен чоң рахматым билдирем. Бул Санжаргабыз боюнча атайын лично бир видео съемка болгон. Аны мен бөлүшөм. Ал жактан көрсөңүздөр, зерикпей көрүп койсоңуздар болот. Өтө жөнөкөй агаларыбызды көрдүк, өкүл деп өздөрү эле мен өкүл болом десе эл кол чаап шайлап койгон кишилер эмес экен. Булар элдин тандоосунан өтүп, элге достойно кызмат кылам деген бир туугандарыбыз. Санжарга Алла разы болсун. Элге кызматыңыздарды көргөзүп жүрөрүңүздөр. Рахмат. Тынч болуңуздар, Тынчылык болсун. мекенге болгон, элге болгон сүйүүңүздөр эч качан өчпөсүн. Жаштарга ушундай татыктуу үлгү көргөзүп жүрө бериңиздер. Ден соолукта болуңуздар. Жолон аке, сизге дагы чоң рахмат. Негизинен бул өкүлдү эл дайындагандан кийин баягындай бир убакытты бир бекитип дайындалабы же кандай болуп калат? Эми башында дайындалган, эми ошону азыр алмашып иштеп атабыз да каласа. Өзүңүздөр бир мунасага келип. Алмашып иштейм деген патриот жигиттер менен алмашып иштешип атабыз. Мен иштейт элем деген балдар көппү? Барбы? Конечно, көп. Барбы? Сиз ошолорго мындай өз ыктыярыңыз менен бир күнү байкап деле калдым. Жаштарга иштесе аралашсак деп өзүңүз демилге көтөрүп, инициатива көтөрүп атасыз да. Мисалы ушуга сиз ынанып согласен элесизби? Ооба, Кудай кааласа мына бүгүн кечкурун чогулуш болот, ошо өкүл алмашат бүгүн. Жалал-Абад областында. Жалал-Абад областынын өкүлү алмашып калабы? Мен То есть эртеге экен, эртеге 9 убагында анда сизден тартып эме алып калып аткан экен да. Өзүңүздүн 2 жылдык кылган кызматыңызга кандай баа бересиз анда? Мен дагы бир кайталоо берет. Аны өзүм баа бере албайм. Кыйын, а? Конечно. Кичине болсо дагы ошо кызматтын үстүндө жүрдүк бизде. Өзүбүзгө эч комментарий бере албайбыз. Бирок мен өкүлдүктү тапшырдым, болду, мен өз тирлигим менен кете берем, башымды оорутпайм, тынчыраак жашайынчы деп бул кызматты таштаганыңыз менен бирок анча буларга ишке аралашып бар тажрыйба бар да. Жан келгенге кеңешиңизди айтып, жол жобосун көргөзүп, жол болсом кайрадан эле ошо элибизге кызматыбызды көргөзүп тура бере тургандай эме барбы ниет? Алмашкан менен идея алмашпайт, өзүбүз кайра эле ошо чогуу биргеликте. Кудай буйрса. Иш алып барылып берет деңиз, э? Алла разы болсун Жолонке, чоң рахмат. Дагы ак жол кыргызстаныбызга салам айт. Рахмат. Санкт-Петербургга келип үйрөнүп алып, тез келип тур. Рахмат. Кудай кааласа күтөбүз, жердебиз. Негизи сиздердей инсандарчы бияктагы мигранттардын башын бириктирип эмес, Кыргызстанга барып бир областтын башын бириктирип турганга дагы эрк күч жетет экен көрүп турам да. Ошол жака барып да кызмат кылсаңыздар кем эмес да негизи. Калактарам кандайдыр бир убакыттардан кийин насип кылып бул жактагы Жалал-Абад областынын мигранттардын шайлап алган төрагасы өкүлү катары кызмат кылып аткан болсоңуз, учур келип Жалал-Абадта бир чоң кызматтардын, Кыргызстанда бир чоң кызматтардын ээси болуңуз. Сизге дагы ушуну каалайт элем, Санжарга. Ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар. Мен Санкт-Петербург шаарында баса белдеп кетейин. Зульфия эжебиздин иши боюнча келгенбиз. Зульфия эжебизди Кыргызстанга жөнөткөндөн кийин ошо агаларыбыз менен жүрүп калдым. Жолон экебиздин үйүндө жашадык. Разылык чексиз. Чоң рахмат Жолон эке. Үй бүлөңүзгө Алла разы болсун. Бар болуңуз, балдарыңыздын андай кызматын көрүңүз, ар бир эле ата балам деп жашаса керек. Ушу балдарыңыз дагы эл журтка кызмат кылган, сиз ойлогондой элдин уулу болуп чоңойсун. Көп жашаңыз, ден соолукта болуңуз ака. Тынч болуп, ден соолукта болуп, элдин кызматын аткарып келатасың ушунча жылга чейин, ушунча күндөн бери. Ошо Алла разы болсун сага дагы. Ден соолукта болуп, ооруба мындан кийин. Рахмат ака, чоң рахмат. Мына ушундай достор, үйдөн келген, аэропортко келгенге чейин бир кызыктуу, жакшынакай бир тарыхта эсте кала турган ушундай бир видео алып койдук. Албетте бул да болсо бир кимдир бирөөгө пайдасы тиет. Кимдир бирөө будан бир үлгү алып, кимдир бирөө бир башкача
жаман ойлорго жакшы ойлорго өзгөргөн бир видео болуп калар, ушундай себепкер болуп калар деген ой. Аманчылыкта көрүшкөнчө достор. Жалпы Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер дайым биз келгенде иним деп кучагыңыздарды жайып тосуп алып кызмат кылган агалар, ошол эле Жети областын өкүлдөрү, баса белгилеп кетейин, бул кызматтан сыртта эле жүргөн Улан деген агабыз бар, келинчеги Нурия эжекебиз. Жана бизге дайыма иним келатасың бизден эмне кызмат деп дайым кызматын аябаган Керим агабыз бар. Айта берсе көп, Артык агабыз бар, Каныбек агабыз, бардык бир туугандар жана Москвадагы жалпы мекендештер, достор. Алла разы болсун, баардыгыңыздардын кызматыңыздар жүрөгүбүздө. Сиздер биз үчүн кызмат кылган болсоңуздар, сиздер бизди сыйлаган болсоңуздар, Аллах Таалам сиздерди сыйлаган болсун иншалла. Аманчылыкта көрүшүүнү насип кылган болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Албетте биз дагы сиздердин жана жалпы элдин кызматындабыз. Кандай кызмат болсо алыбыздын колубуздун келишинче аракетти кыла бермекчибиз. Баса белгилеп кетем, бул жанымда кетип бараткан агаларыбыздан жана агаларыбыздын үй бүлөсүнөн дагы Аллахым эки дүйнө разы болгон болсун. Чоң рахмат. Аманчылыктарда көрүшкөнчө достор. Жакшы жүрүңүздөр акелер. Кетким келбейт ат эмнегедирчи. Сиздерге көнүп бул жерде Санкт-Петербургдан местный болуп калган экенбиз. Айрыкча азыр Жолом экебиздин үйүндө жүрүп бир туугандай болуп калып, мындай кетиш кыйнабагандай. Буну түшүнсөңүздөр кыйын болуп баяндай болуп турат. Жашоодо, турмушта ар кандай нерсени көрөт экенсиң. Жакшы инсандарды көрөт экенсиң, жакшы иштин үстүндө жүргөндө. Чындыгында бул бир туугандарыбызга жүрөктөн ыраазыбыз иншалла. Бул Санкт-Петербургдагы Пулково деген, Пулковское дейт го. Пулково деген аэропорт болуп калат, достор. Мына ушул аэропорттон келесиң, кетесиң, учасың, коносуң дегендей. Буюрса бир жума 10 күнүн ичинде сиздер менен Индиядан дагы көрүшүп калабыз. Ал жака бейтаптарды алып барып кызматыбызды кылабыз дегендей. Ар бир сапарларыбызга дуа кылып коюңуздар.